Ар кимибиздин үйүбүздө мигранттар бар. Алардын бардыгы аргасынан жашоонун жакшы болбогондугунан чет мамлекетке чыгып кетүүгө аргасы болуп атат. Ошолордун баарын токтотойлу, кен байлыктардын баарын Кыргызстанга иштетели, Кыргызстанды өнүктүрөлү, өстүрөлү деген ошол кен байлыктарды коргоп, колдоп жүргөн адамдардын сап башын колдогон адам бул жерде Калыбек Жапаров турат. Түрмөдө 3 жылга жакын аралык азыркы отурган ажоо менен отуруп да чыккан түрмөдө. Чындык үчүн. Алардын арасында менин да бир тууганым отуруп чыккан. Мен дагы уун чукпай, чындыкты айтпай, уун чукпай отурсам болмок. Мен силерге бир тарыхты айтып берейин. Садыр Жапаровду атадан балага колдоп жүргөн адамдардын бирибиз. Эмнеге дегенingizde Кыргыз элине кыянатчылык кылып, биздин жерлерибизди саткан эмес. Тескерисинче алтын кендер кетип аткан кезде ушулардын баардыгы Кыргызстанга кайтып алып калышыбыз керек. Миллиарддардын баардыгы, миллиондордун баардыгы чет мамлекетке чыгып атат деп Кыргыз элине күйүп, акчага сатылбай атасы баласынан айрылды. Жада калса апасынан да айрылды. Биз дагы аларды колдоп жүргөн адам катары 2017-жылы өзүмдүн жанымдан 10 телефон алып Садыр Жапаровду колдойлу, Садыр Жапаров жакшы киши деп бир тууганыма дагы бир телефон алып барып бергем. Ошонун себебинен Садыр Жапаровду колдоп келип 25-мартта акмак, айбан, ууру, жегич, канкор бийликтин капканына келип урунушту. 25-мартта 8,5 жылга кесип жиберишти. Алардын арасында 8 адам бар эле. 11 адам, 12-си Садыр Жапаров, калганына боштондук болуп 8 кесилип кеткен. Чындык менен күрөшүп жүргөн адамдарды биз азыркы убакытта колдоп коргой албай турган болсок, биздин келечегибиз эртең жок. Бирок эл түшүндү. Түрмөдө отурган Садыр Жапаровду карапайым калк өзү чыгарып туруп президент кылып алып келишти. Бирок азыркы убакытта Садыр Жапаров өлүп калган. Бардык жердин бардыгы, структуралардын бардыгы кулап калган. Коррупцияга ушунчалык малынып калган жерди 1 жылдын аралыгында чыгара албайт. Кээ бир адамдар нааразы болуп, эмнеге Садыр Жапаров иштебей атат, Садыр Жапаров минтип атат дейт. Люстрация биринчи бизден башталыш керек. Баягы эле 6 партия, 10 партия бизди басып алышкан. Басып алып, каалаганын алчап, кимди эмне кылыш керек экенин ошолор чечкен.